Саламатсыңарбы? Бул видеодо биз сиздерге ноутбукка Canva программасын кантип кошобуз, телефондо жасаган эле программалар ноутбукка кантип чыгат. Ал үчүн Google Chrome'го кирип, өзүбүздүн телефон аркылуу кирип жаткан аккаунтубузду жазып киребиз. Бул жакта мен азыр өзүмдүн аккаунтумду кантип жазып киремин, карап туруңуздар. Телефондон эле кирип жаткан аккаунтуңуздарды, Google аккаунту өзүңүздөрдүкүн жазып киресиздер. Ал үчүн англисче жазыш керек. Шрифт менен чогуу бассак, англис тилине которулат. Мынакей, бул жактан мен өзүмдүн аккаунтумду жазып кирип жатам. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн телефондон кайсы Google аккаунт менен кирсеңиздер, ошонун аккаунту жана паролу керек. Бул жакка азыр сыр сөз пароль теребиз. Мынакей пароль терип, менин аккаунтума кирди. Ушул аккаунт менен кирип, Google'га Canva деп жазасыздар. Canva деп англис тилинде жазсаңыздар, өзү автоматтык түрдө чыгат. Ушул сайтка кирип, ушул Canva'нын сайтына кирип, бул жактан сиздер жасай аласыздар. Телефондон жасап жаткан эле шаблондоруңуз бул жакта последний дизайны деген жакка чыгып калат. Акыркы жолу телефондон болобу, кайсыл программадан ушул аккаунт аркылуу жасаган болсоңуз, ноутбуктан да чыгат. Мынакей, бул менин аккаунтум. Ушул аккаунт менен мен телефондон да жасай алам. Телефондон жасаган акыркы дизайндарым, баардык дизайндар ушул ноутбуктан дагы CapCut сайтынан чыгып калат.